Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр жана Эл FM радиосунун угармандары, назарыңыздарда Күн маек программасы менен студияда мен Бакыт Сакыбаев. Алдыда 4-май күнү Бишкек шаарында Кыргызстандын Санарип мууну билим берүүдөгү жана IT билим берүүдөгү маалыматтык коммуникациялык технологиялар аттуу 7-билим фестивали өткөнү турат. Эскерте кетсем, бул фестиваль 13-апрелде дагы болуп өткөн. Фестивалдын өтүү максаттары анын дегеле билим берүүдөгү тармагындагы тийгизген таасири, келечек пландары туурасында сурап билүү үчүн биз бүгүн студиябызга меймандарды чакырганбыз. Эгерде сиздерде кайсы бир суроолор болсо 67-11-41 телефонуна түз чалсаңыздар болот. Мен келген меймандар менен тааныштырып өтөйүн. Билим фестивалынын уюштуруу тобунун мүчөсү Данияр Сүйүндүк уулу жана Жогорку технологиялар паркынын директору Алтынбек Исмаилов. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, куш келипсиздер. Саламатчылык. Алтынбек мырза, сизден баштайын суроону. Дегеле ушул жогоруда айтып өткөн фестивалдын өтүү максаты, келечек пландары, анан ушул айтып өткөндөй билим берүү системасындагы ушул Санариптин мааниси кандай деп ойлойсуз? Ошол фестивалдын ошол максаты жөнүндө Данияр мен ойлойм жакшы токтолуп кетет. Бирок биз тараптан ушул санариптештирүү процессин кантип тездетсек болот? Кантип ошол экономикабыз болобу же мамлекет кызматтары болобу, ошону мындай жакшыртып, элге жеткиликтүү болсун, ошондой максат коюп жатабыз. Анан кийин биздин Жогорку технологиялар паркынын ролу бул эң биринчиден ошол IT индустриясын, өзүбүздүн ата мекендик IT индустриясын көтөрүү. Азыркы учурда 2019 жылда биз 50дөн ашык ошол ишканаларды каттадык. Алардын ичинде 500дөн ашык IT адистер азыр иштеп жатат да. Анан кийин алардан мисалы үчүн сурасаңар, эмне жетишпей жатат, ошо өнүктүрүү үчүн десек, алар болсо эң биринчи очередте ошол IT адистердин жетишсиздиги. Анан кийин албетте ушуну билип туруп, биз болсо ушул билим фестивалдарын колдоп, өзүбүз катышып, IT адис болуу деген эмне, канча акча табасың, келечекте эмне болот деген жөнүндө ошондой баяндама кылдык. Анан кийин ошол фестивалдын жыйынтыгы боюнча ошол мектептин окуучуларына, университеттин окуучуларына ошол биздин ошол маалымат технологиялары тармагындагы кандай иш алып барып жатканыбыз жөнүндө айтып бердик. IT адистеринин жетишсиздиги деп атасыз. Ушул IT адистеринин кантип жетиштүү кылабыз деген, алардын деңгээлин кантип көтөрөбүз? Албетте абдан мындай жакшы, мындай туура суроо. Эң биринчиден биз болсо ошол мектептен башташыбыз керек да. Себеби ошол мектептен эле жанагы алгоритмди колдонуп ойлонуу, ошол программированиени жасоо, ошол жөндөмдүүлүктү өнүктүрө башташыбыз керек. Андан башка бир нече жөндөмдүүлүктөр бар. Азыркы ошол 21-кылымда ошол жөндөмдүүлүктү болсо, ошол бала мындай IT тармактан өнүгүүгө мындай жардам берет да. Ошол мектепти айтып кеттик. Анан экинчиден университетте берилген ошол билимди ошол азыркы убакытка шайкеш келеби же жокпу? Бул дагы бир чоң маселе. Биз дагы азыр болсо ошол жаңы технологияларды карап, кантип ушул жаңы окуу программаларын киргизсек болот? Кантип ушул университеттерибизде жаңы мугалимдер пайда болсот деген суроолор менен өзүбүздү берип, мындай университеттер менен иштеп турабыз. Албетте бул мындай чоң татаал суроо. Данияр мырза, дегеле ушул фестивалдын өтүү максатын, алдыдагы келечек пландарын айтып берсеңиз. Деги фестиваль жөнүндө толугу менен айтып берейин, жалпыга маалым болсун. Бул фестиваль эмнеден келип чыккан, кайсы жылы башталган, азыркы тапта кайсы этапта турабыз деген суроого. Мисалы үчүн, бул фестиваль 2013-жылы демилге катары көтөрүлүп чыккан. 13-жылы бул 2 күндүк чоң иш-чара болуп өткөн. Ала Тоо аянтында жалпы ушул билим берүү мекемелери, билим берүү тармагында жалпы ушул көйгөйлөр, жаңы көз караштар, жаңы адистер ушунун баарын башын бириктирип, балким ошол көйгөйлөрдү чечүү маселелерин талкуулоо үчүн чоң бир площадка түзүү максаты болгон. Ошол 13-жылы чоң бир ийгиликтүү өтүп, анан бул ушул фестивалды өткөзүш үчүн кандайдыр бир темага байланыш керек болгон. Анан бир жогорку окуу жайларга да чоң мүмкүнчүлүк берип, ошол биринчи күнүн жогорку окуу жайга арнап, экинчи күнүн ушул жалпы шаардыктар үчүн арнайлы деп чечкенбиз. Ошентип 14-жылы
политехникалык университеттин базасында тандап, илим жана техника деп теманы тандаганбыз. Ошол жерде ал жогорку окуу жай өзүнүн эшигин ачып, чоң профориентациялык жумуш аткарган. Ал жерге окуучулар келип, мектеп окуучулар албетте өзүнүн келечектеги адистигин тандоо үчүн мындай бир өбүлгө түзүлөт. Ар бир факультет, ар бир кафедра өзүнүн эшигин ачып, өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөткөн. Ошентип жылдар өтүп, 14-жыл илим техника деп аталса, 15-жыл экология деп тандаганбыз, агрардык университеттин базасында өткөздүк. 16-жыл ден соолук деп медакадемияны тандадык. 17-жыл ушул дене тарбия академиясында өткөзгөнбүз. Ал жерде ушул сергек жашоо образын, сергек жашоо ыңгайын даңазалоо ушул темада өткөнбүз. 18-жыл болсо ушул фестивалдын эле темасы бул маданий көптүрдүүлүк деп тандалган. Маданий көптүрдүүлүк дегенде Бишкек гуманитардык университеттин базасында өткөзүлгөн биринчи күнү. Ал жерде ошол Кытай тилин үйрөнсө болот экен, корей тилин, жапон тилин, кыскасы ушул маданий көптүрдүүлүктү ошол жерден көрдүк. Мынакей быйыл мезгил өзү келип жетти окшойт, замандын талабы да болуп калды окшойт. Бул тема 7-чи билим фестивалы, темасы санариптик муун, маалымат коммуникациялык технологиялар жана IT билим берүү деп тандалды. Бул фестивалдын биринчи күнү ушул Борбор Азиядагы Америкалык университеттин базасында өткөн. Ал жерде ошо IT билим берүү тармагындагы иштеген мекемелер өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөттү. Ошол жерде роботтордун таймашы болду. Жакынкы эле 13 апрелде өткөн. Ушул жакынкы эле 13 апрелде. Ошол эле учурда жогорку ушул Борбор Азиядагы Америка университети өзүнүн эшигин ачып, толугу менен. Өзүңөр билесиңер, абдан кызыктуу имарат, жаңы заманбап имарат. Ошон үчүн ошол университет тандалып, анан жалпы 5000ден ашуун катышуучу келип көрүп кетти. Окуучулар келип, ар бир факультетке кирип, кайрадан таанышып, кайсы адистер, кайсы багыт, кандай ишмердүүлүк көрсөтөт бул университет. Ошо менен баардыгы менен таанышып, мынакей экинчи күнү 10 күн өтпөй эле, мынакей 4-майда Борбор калаадагы Курманжан датка эстелигинин тегерегинде аянтта өтөт. Ал жерде мынакей бул жерден көрсөк болот, 4-май деп атап атабыз. 4-май бул Курманжан датка эстелигинин жанында 12 класс аянтча. Өзүнүн ишин бир маалда баштайт. Ошол жерде анан албетте бул фестивалдын өзгөчөлүгү эмнеде? Бул билим жарманкеси. Атайын биз ушул Бишкек шаарында жайгашкан билим берүү мекемелер, борборлор, тил берүүчү курстар, тил окутуучу курстар ошол жердин башын бириктирип, ошол жерден жарманка өткөзөбүз. Ал жарманкенин негизги максаты ушул шаардагы жашоочулар, тургун коноктору келип, катышып, көрүп, керек болсо ошол кичинекей балдарды алып келип, ошол курстарга балким ошол жерден жазылып алса болот. Ошол жерден дарегин алып, байланыштуу телефондорун алып, ошол жерден таанышып көрүп кетсе болот. Анан ошол фестивалдын алкагында ар бир катышуучу, ар бир ошол фестивалдын катышуучусу мондай каталогго ээ болот. Бул каталогдо, мисалы үчүн, ушул фестивалга катышкан мекемелердин дареги бүт жазылган болот. Анан ушул каталог акысыз таратылат. Бул фестивалдын негизги дагы бир өзгөчөлүгү ушул санариптешүү процессине түздөн-түз байланыш бул IT жарманкеси. Же болбосо Z мууну деп аталганбыз. Ал класста, ал жерде ушул Бишкек шаарында мынакей Алтынбек мырза айтып өткөндөй, жогорку технологиялар паркы өңдүү мекемелер өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтөт. То есть робот таймашын, роботту кантип жасайт, роботту кантип иштетет. Жаңылыштар барбы? Албетте, мисалы үчүн 16 уюм катышат. 16 уюм катышат, ошолор катышып, ошол жерден ар бир шаардын тургуну келип, ошону көрүп, өз көзү менен, керек болсо ошол өзүнүн баласын ошол курска жазып, балким ушул фестиваль жаңы бир таланттарды, жаңы бир ушу IT багыттагы адистерди чыгарат. Телек Мамутовго окшогон, мисалы үчүн, Google компаниясында иштейт, мынакей Кыргыздын мыкты аткаминери, IT багытындагы мыкты мындай көрсөткүч катары. Балким ушул фестивалдын аркасы менен ушул бир чоң бир платформа түзүлөт. Ушул жаңы муунга. Анткени азыркы муун, мынакей жаңы муун, телефонсуз өзүнүн жашоо турмушун элестете албайт. Демек, телефонсуз жашай албаса, телефондун мүмкүнчүлүктөрүн колдонуш керек. Балким ошол компьютердин мүмкүнчүлүктөрүн колдонуш керек. Ошол фестиваль мына ушундай жакшы нерселерге өбөлгө деп ойлойм да.
Муну менен катар эми бул мамлекеттин бир өнүгүү системасына ылайык, экономикалык багытына ылайык быйылкы жылды дагы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыялабадыбы. Бирок ушундай фестиваль же болбосо бир кайсы бир мамлекетке кайсы бир тармактарга тиешеси бар делген сыяктуу иш-чаралардын баардыгы тең эле борбордо өтүп, анан аймактар көбүнчө эске алынбай калат да. Анан сиздерде эмне үчүн ушул мамлекеттин өнүгүү баягы багытындагы темага ылайык жанагындай санариптештирүү жылы деп атпайбы эми? Силердин дагы багытыңар дагы ушул айтиге, санарипке ылайыкташып атат да. Бир багыттуу болуп атат. Анан эмне үчүн ушул аймактарда өткөрүүнү, ушул фестивалды мамлекеттик деңгээлде камтыган жоксуңар деген суроо. Биз бул өбөлгө, бул абдан жакшы суроо болуп атат. Биз бул өбөлгөнү аймактарга да таратсак деген оюбуз бар. Албетте көздөп турабыз. Бирок бул иш-чара абдан уюштуруу жагынан абдан көп жумушту жана көп убакыт жана көп каражатты талап кылат. Бирок бул фестивалдын форматын биз эч качан өзүбүзгө байлап алган эмеспиз. Ушул билим фестивалын мисалы үчүн Караколдо же Каракулжада же Ошто өткөзөбүз десе эч качан жок дебейбиз. Керек болсо ошол өзүбүздүн тажрыйбабызды бөлүшүп берүүгө даярбыз. Бирок мынакей балким эмдиги жылдардан жада соңку жылдардан ойлонуштурабыз. Ушул фестивалдын форматын, ушул фестивалдын темаларын ушул республика боюнча өткөзүү боюнча дубандарга чыгууга аракет кылабыз албетте. Муну менен катар Алтынбек мырза жана адистер боюнча айтып кетпедиңизби? Анан эле бизде ушул IT тармагындагы электрондук технологиялар тармактагы адистерди даярдаган канчалык деңгээлде даярдайт? Анан сиз өзүңүз каяктан ушул IT тармагын окуп келдиңиз? Мен акыркы сурооңордон баштасак, мен ошол Аутсада экономиканы бүтүрүп, анан кийин Америкадагы жана Колумбиялык университетте ошол мамлекеттик башкаруу факультетин бүтүп, экономика жагынан ошол специализация алып келатам да. Анан кийин биз сүйлөп жаткан могул IT адистерди өнүктүрүү боюнча бул болсо экономикалык жагдайда, себеби ошол сөздүн аягында ошол биздин мамлекеттин экономикасына IT тармагы канча салым кошуп жатат, ошол дүң продукциясын канча көтөрүп жатат деген суроо. Анан кийин IT адистер, мисалы үчүн азыр айтып кетип атабыз, албетте жетишпей жатат. Анан кийин булар болсо университеттер дагы, жеке курстар дагы ошолордун баары чогулуп, азыр болсо ошол IT адистердин санын көбөйтүү учурун көрүп жатабыз. Жакшы, ошол саны IT адистердин саны көбөйүп жатат, жеке курстар дагы көбөйүп жатат. Бирок ошону менен жанагы университеттердин ошол окутуу программасы мындай кичине эскирээк болуп жатат да. Азыр мисалы үчүн алсак, бир университеттин ичине 100 киши мисалы үчүн тапшырса, 50 эле кишиси ошол аягына чейин IT ошол факультеттин бүтүрүп жаткан учурун көрүп атабыз. Башка 50си болсо башка факультетке болобу же университеттен чыгып кетеби, ошентип бүтүрбөй коюп атышат да. Анан эмне үчүн ошондой болуп жатат деп мындай сурасак, көбүнчөсү ошол алып жаткан билим берүү ошол курстар болобу, эмеси болобу, азыркы убакытка шайкеш келбей жатат. Азыр ошол университеттен бүткөндөн кийин мен ишканага барсам, азыркы алып жаткан билимим кереги тийбейт деген ушундай эмелерди угуп жатабыз. Ошон үчүн эң биринчи ошол учурда алардын программасын кантип жакшыртсак болот. Демек биздин мамлекеттеги органдар ушул же санарипти толугу менен кабыл албай атат, ошондуктан адистердин кереги тийбей калып атат, туурабы? Эми бул тарапта мындай эки жакка мындай бөлсөк болот да. Эң биринчиден ошол биздин жалпы калкыбыздын ошол санарип толугу менен ооба, ошол жөндөмдүүлүгү, компьютерди колдоно алабы, телефондорду колдоно алабы, анан кийин ошол санарип технологиялар, ошол жаңы технологиялардан кандай мындай пайда көрө алат. Ошол мамлекет кызмат, мисалы үчүн санариптештирсе, автоматташтырса, ошол жарандарыбыз колдоно алабы же жокпу деген суроо, бир мындай суроолорубуз бар. Анан экинчи тараптан жанагы эле IT адистерге келип кетсек, албетте азыркы биздин мамлекет болобу, жеке болобу, азыркы берип жаткан мындай факультеттер азыркы убакыттын талабына мындай шакер келбейт.
Данияр мырза, азыр айтып атпайбы Алтынбек мырзачы? Деги эле ушул азыр санариптке адистерди толук өткөрө албай, окуучуларды толук билим бере албай, ушу даяр эмес болуп атабыз, чындыгындачы, ортодо болуп атабыз. Бирок мектеп окуучуларын деле, башка билим алуучуларды деле биз санариптке толук өткөрө албай, деги эле ушул электрондуштуруу, IT тармагын өткөрө албай, же болбосо мурдакы бир окуу системаларын аны деле кыйратып ийбей, бир ара өк орто жолдо калгандай болуп атабыз да. Окуучулар же болбосо билим алуучулар деги эле кайсы тармагын же китеп окуп жыргатпай, же болбосо ушул IT-ни санарипти жыргатпай орто жолдо калгандай да. Анан буларды кантип бир замандын талабына ылайык кандай билим бериш керек, кандай алдыда өнүгүү болуш керек? Биздин жакынкы арада эле Сооронбай Шариповичтин жаңы докладын санариптешүү боюнча уксаңыз керек. Ошол жерде биздин ажоосунун айткан сөзү бар. Биз эми санариптешүү процессин Кыргызстанга киргизүү үчүн бир нече жыл коротпошубуз керек. Аз убакытта санариптешүү процессине Кыргызстан сөзсүз кирип кетиш керек. Албетте санариптешүү процесси ушул IT билим берүү, маалымат коммуникациялык технологиялар ар бир кыргызстандыктын жашоосуна кириш керек. Албетте бүт багытка биз басым кылышыбыз керек. Бизнес багытына болобу, туризм багытына болобу, билим берүү мекенин, ден соолук багытына, бүт багытка биз деген басым кылышыбыз керек. Ошол эле учурда билим берүү тармагына да. Бир ушул өзгөчөлүктөрүн, анан жаңычылдыктарын айта кетсек, мисалы үчүн мынакей мектепке баратканда ар бир окуучу 5-6 китептен салып алат сумкасына, Азыр ушул санариптешүү заманында ошол 5-6 китептин ордуна бир планшет салып койсо, мисалы үчүн. Бир планшет салып койсо, ошол планшеттин ичинде 15-20 китеп болушу мүмкүн. Ошол албетте бул санариптешүү процесси ушуга басым кылыш керек. Билим берүү тармагы абдан ушуга көңүл буруп, мисалы үчүн планшетте сабакты жасаса болот. Бул кайрадан дагы бир экологияга пайда болот. Бактарды кыйып керек жок, кагаз чыгарып керек жок. Ошол планшеттин ичинде эле ошол сабакты жазып, үй тапшырманы аткарып, китепти да окуса болот. Санариптешүү процесси албетте ар бир жашоого жеңилдик алып келиш керек. Бул деген мүмкүнчүлүк алып келиш керек. Ар бир ушул санариптешүү процесс кайрадан эле ушул экономиканы көтөрүүгө жардам көрсөтүш керек. Мына ушул көп багытты камтыш керек. Биз азыркы заманда эч кандай күтпөшүбүз керек. Ар бир кичинекей баладан баштап чоң кишиге чейин, улуу муунга чейин ушул процесске биз катышышыбыз керек. Анткени мынакей биз буга чейин дагы фонддун дайыр башка өлкөлөрү бар. Ал жерде ушул санариптешүү процессине кадырман жаш 50дөн ашып калган карыяларыбызга, апаларыбызга биз ушул санариптешүү процессине жардам көрсөтүү үчүн атайын 50+ деген программаны баштаганбыз. Ал жерде ушул кадырлуу жаштагы аксакал апаларыбызга биз ушул телефон менен эле коммуналдык төлөмдөр да аткарса болот. Эч кандай почтага барып керек жок. Убакыт коротуп керек жок. Макул, бул нерсе менен эми жаңы муун келечекти тарбиялап ошол санарипке өткөзүп, электрондук системага өткөзсө болот. Бирок муну кабыл албаган мурунку муундун өкүлдөрү да бар да. Албетте бар. Маселен, сиз айткандай жана китепти көтөрүп жүрбөй деп атпайсызбы? Бул жерде биздин жаныбызда дагы акын жазуучулар же болбосо ушул электрондук системаны, санарипти кабыл албаган дагы мурунку муундун өкүлдөрүнөн болсо сизге толугу менен оппонент болуп бере алат эле да. Себеби китеп сүйүүчүлөр дагы, китеп окуучулар дагы бар да бул жердечи. Анан муну менен катар мен дагы бир нерсени мисал келтире кетейин. Райондук гезиттерди толугу менен электрондоштуруу системасын өткөзөбүз. Электрондук түрдө баягы райондук гезиттер, жергиликтүү гезиттер бар эле. Ошолорду электрондук түрдө сиз айткандай планшеттен, телефондордон окуп алат деген системаны киргизишти да. Бирок жергиликтүү карапайым элдер болсо ага каршы чыгышты да. Биз аныңар түшүнбөйбүз, гезит чыгып турсун депчи. Мындай жагдай да бар да. Кандай дейсиз? Албетте, мисалы үчүн китептин тышкы бети бар, мукабасы, арткы бети да бар. Албетте көйгөйлөр чыгат. Бирок албетте дайыр нерсени эске алыш керек. Дүйнө жүзүндө ушул процесс кайтпай жүрүп баратат алдыга. Эгер Кыргызстан азыркы күндө ушул процесске толугу менен толуккандуу катышпаса, ошол муундагы такыр эле артта калып калчу бир маселеси бар.
Ошон үчүн албетте аларды да эске алуу менен, жаңы муунун да талабын эске алуу менен ошону ишти тең алып баруу зарылдыгын да белгилеп кетиш керек. Алар үчүн да албетте мен ушул китеп кагазды чыгарууну токтотуш керек деген сөздү айткан жокмун. Жаңы муун ошол эгер санариптешүү процессине гаджет, акылдуу гаджеттер, телефондорду колдонууга даяр болсо, алар өзүнүн ишин алып бара берсин, колдоно берсин. Эски муунду дагы эске алып аларга да улантыш керек. Демек, ишти текши алып барыш керек. Бардыгына баягы залакасы тийбегидей пайдасы келсин деген максатта да. Мен мындай кошумчалап кетейин. Мындай да. Азыр ошол албетте санариптештирүү деген эмне, санарип деген сөз деги эмне деп биздин ошол региондордон аябай көп сурап кетип жатышат. Анан кийин азыр карап көрсөк, ошол муунуна карабай ар бири азыр ошол смартфонду колдонуп калышкан, туурабы? Анан баары эле азыр болсо биздин мындай 2-3 жыл мурун мындай оюбузга келбеген жана видео калабайбызбы ошол нерсеге өтүп атат. Өтүп атпайбы? Бизде ошол жашына карабай эле өтүп атат. Азыр биз өзүбүздүн чоң апаларыбыз эле колдонуп бири-бирине сүрөт жөнөтүп. Замандын талабы ошондой болду. Ооба. Биз мындай билбей эле кирип калдык. Анан кийин башка суроо ошол биз ошо колдоно биле турган, пайда көрүп жаткан ошол технологияларды колдонуп башка мындай кызматтарды кантип алсак болот? Мисалы үчүн ошол колдоно алып атабызбы? Мисалы ошол кызматтарды. Ошо эмени жасап атабыз, анан кийин азыр биздин мамлекеттик ошол кызмат санариптештирүү деп атпайбы? Ошону биз билген форматка кантип өткөрсөк болот? Мындай ушундай кызыктуу чоң суроо да. Анан албетте азыр ошол мамлекет болобу, башка болобу, ошол санариптештирүү жыйынтыгын азыр биз уже мындай талап кыла башташыбыз керек. Себеби бир мындай 2019-жылы ошол региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жыл дегенден кийин ошол региондорго таасири кандай болот? Анан сиздин сөзүңүзгө кошулам. Биз дагы ошол жанагы Ошко барып келдик. Биринчи жана телекоммуникациялык ошол форум өттү. Ал жерден дагы мындай биз айтып жаткан сөздү түшүнгөн, түшүнбөгөн сөздөр болду. Ошон үчүн силердин ушундай программаларды колдонуп, ушул элге мындай жакыныраак түшүндүрүп бергенге аракет кылып атабыз. Ошон үчүн рахмат. Аянча түспөйбүз. Муну менен катар эми бүгүнкү күндө ошол электрондоштуруу системасын деги эле биз канчалык деңгээлде даярбыз? Аймактар, башка биздин өлкөнүн аймактары, бардык региондор кандай кабыл алат, кандай болушу мүмкүн эми сиздердин прогноз? Эгер жеке оюмду айта кетсем, албетте санариптешүү процессине региондор даяр эмес. Бирок ошону даярдөөгө иш алып барыш керек. Бизде азыр күтүүгө убакыт жок. Баягы бул кетип бараткан поездга окшош санариптешүү процесси. Бизди күтпөйт. Биз демек ошол чамдашыбыз керек, даярданышыбыз керек. Өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Ар бир жаран өзүнүн салымын кошуш керек, аракет кылыш керек. Албетте эң баягы ушул санариптешүү IT багытын өнүктүрүү максатында чоң мисалдар бар бизде. Биз такыр эле артта калган жокпуз албетте. Мисалы үчүн коопсуз шаар долбоору ишке ашып атат. Бул ушул санариптешүү процессинин бир да көрсөткүчү. Демек биз артта калган жокпуз. Бизде да бир кандай бир жакшы кадамдар бар алдыга. Бирок толук кандуу республика боюнча ушу дубандар даяр эмес. Керек болсо ошо мамлекеттик кызматта отурган кызматкерлер дагы ушул жеке өзүнүн почтасын ачууга мүмкүнчүлүгү жок. Ошону колдоно алышпайт. Керек болсо WhatsApp менен сүйлөшкөндү билбеген биздин аткаминерлер бар. Кызматта отурушат. Бирок азыркы замандын талабы да ошол ар бир мессенджер, ошол эле Skype, ошол эле WhatsApp, ошол эле Gmail, Mail.ru, ошол аркылуу биз убакытты кыскартып атпайбызбы? Өзүбүздүн жумушубузду жеңилдетип атабыз. Ошон үчүн ар бир ушул мамлекеттик мекемеде иштеген адам баласы, ушул кызматкер, ошол жаңы технологияларды билүүгө тийиш. Ошон үчүн азыркы балким жаңы кадр саясатында ушундай бир талап коюлушу керек. Ар бир кызматкер билиш керек. Анткени бул жумушту жеңилдетет, эч кандай тоскоолдук жаратпайт. Бул кайрадан ушул аралыкты кыскартат. Мисалы үчүн Skype менен эле. Мына алдыдагы өтө турган 4-майда өтө турган фестивалдын кандай таасири кетти деп ойлойсуз? Алдыда кандай бир келечек болот?
Анан муну менен катар сиздерге фестиваль тууралуу маалыматка кызыккандар үчүн кантип сиздерге байланышып, кантип маалымат ала алышат, ошону айтып койсоңуз, убактыбыз аз калды. Бул 7 билим фестивалы 4-майда ушул Курманжандатка апабыздын эстелигинин тегерегинде өтөт. 12 класс аянча болот ал жерде. 12 класс аянча өз ишин бирдей маалда алып барат. Бардык шаардык тургундарын конокторду ушул фестивалга катышып кетүүгө чакырабыз. Бул фестивалда келечекке кандай таасир көрсөтөт десеңиз, мынакей ушул фестиваль балким ушул жаңы мен буга чейин айтып өткөн таланттарды табууга, адистерге бир платформа катары болуп берет. Балким ушул фестивалдын аркасынан билбей жүргөн биздин окуучулар, ушундай фестиваль бар экен, ушундай IT багыт бар экен. Көп нерселерди билип алышат ошол фестиваль билип алып. Телефондор кайсы телефондорго байланышса болот? 66-03-68 телефонуна байланышып, ушул фестиваль жөнүндө же festivalroza.kg сайтынан толук маалымат алса болот. Келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен программабыз соңуна чыкты. Биз бүгүн билим берүүдөгү сценарийдин келечеги, тагдыры туурасында сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.